Медеткан Шеримкулов Асылбек Шарипович кыргыз элине ак жүзү менен кайтып келип, кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн чоң салым кошот деген ойдомун. Бүгүнкү күндө Жээнбеков Асылбек Шарипович УКМКнын убактылуу кармоочу жайында олтурат, ага иш козголгон. Азырынча айтылганы кумтөр боюнча деп жатат. Мен козголуп жаткан иштин туура жана туура эмес деген талашына аралашкым келбейт. Анткени ишти жүргүзүп жаткан тергөөчүлөр, ошол ишти көзөмөлдөп жаткан органдар бул маселени объективдүү карап чыгат деген ойдомун. Президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич баш болуп кумтөр маселесин абдан активдүү көтөрүп чыгышты. Мен президенттин кумтөр боюнча жүргүзүп жаткан саясатын толугу менен колдойм. Себеби алтын запасы боюнча дүйнөдө 6-орунда турган кыргыз алтыны кыргыз экономикасына иштебесин чет мамлекеттердин жана кыргыз мамлекетинин мурунку жетекчилеринин, чиновниктердин чөнтөгүнө кетип жатканы табышмак жумук эмес. Бул чындык. Кумтөр маселеси Асылбек Шарипович төрага болуп турган мезгилде дагы парламентте каралса керек. Мен бул жагын толук биле албайм. Жакында мен Зайнидин Курманов, Ахматбек Келдибеков УКМКнын убактылуу кармоочу жайына барып, Асылбек Шарипович менен жолугуп келдик. Үчөөбүз тең бир убактарда кыргыз парламентин башкарган төрагаларыбыз. Бизде кыргыз парламентин төрагаларынын совети бар. Ошол советти Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин биринчи төрагасы катары мен башкарып келатам. Төрагалардын баарынын атынан үчөөбүз Асылбек Шариповичке жолугуп, өзүбүздүн ой пикирибизди айтып келдик. Мен Асылбек Шариповичтен акыбалың, ден соолугуң кандай, бул жерде сага болгон мамиле кандай деп сурадым. Ал киши баары жакшы, бардыгы тең, мыйзамдын негизинде жүрүп жатат деп жооп берди. Өзүңдүн күнөөңдү сезесиңби деген суроого Асылбек Шарипович, биринчиден мен тараптан эч кандай мыйзам бузуулар, мыйзамсыз кадамдар болгон эмес. Депутат катары эч кандай мыйзам бузууга барган жокмун. Экинчиден мен жетектеп турган парламентке президент айтып жатат, жогору жактан ушундай өтүнүч келди. Ошон үчүн ушундай чечим чыгарасыңар деп, бир дагы депутатка эч кандай басым кылган эмесмин деп айтты. Мен Асылбек Шариповичтин бул сөздөрүнө ишенем. Териштирүү аягына чейин чыгат деп ойлойм. Чыкканда дагы субъективдүү эмес, объективдүү баа берилет деген ишенимдемин. Азыр УКМКнын убактылуу кармоочу жайында башка депутаттар Төрөбай Зулукаров, Исхак Пирматов дагы олтурат. Мен алардын акыбалы тууралуу Асылбек Шариповичтен сурадым. Баары жакшы деген жооп алдым. Асылбек Шарипович тууралуу айта турган сөз мындай: биринчиден, ал дасыкан парламентарий. Экинчиден, мамлекеттик жогорку деңгээлге жеткен мамлекеттик кызматкер. Үчүнчүсү, 2016-жылы Сооронбай Шарипович Жээнбеков премьер-министр болуп келгенде эч кимдин көрсөтмөсү, эч кимдин айтуусу жок. Асылбек Шарипович мен өзүмдүн агам премьер-министр болуп иштеп жатканда төрага болуп олтурганым туура болбойт. Моралдык жактан туура келбейт, эл дагы туура көрбөйт деп өз каалоосу менен төрагалыкты өткөрүп берген. Эки бир тууган биригип алып мамлекетти башкарып жатат деп эл ойлобосун деп төрагалыгын өткөрүп кетти. Бул Асылбек Шариповичтин моралдык жактан өзүнө болгон баасы абдан туура болгон. Асылбек Шарипович иштеп турган мезгилде парламенттин кадыр баркы жогору болчу. Бүгүнкү парламентке айтылып жаткан сын пикирлер анын мезгилинде болгон эмес. КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясы жана башка парламенттик уюмдарга кыргыз парламенти мүчө болуп жүрөт. Ошолордун баарынын ичинде кыргыз парламентин кадыр баркы ролу жогору болчу. Мында дагы Асылбек Шариповичтин эмгегин эстебей койгон туура болбойт. Кумтөр маселеси боюнча Асылбек Шариповичтин канчалык катыштыгы бар, канчалык күнөөсү бар жогун тергөө иши аягына чыгарат деп ишенем, үмүт кылам. Асылбек Шариповичке ден соолук каалайм. Кыргыз элине ак жүзү менен кайтып келип, кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн көп эмгектерди аткарып, чоң салым кошот деген ойдомун. Булак Ринкейджи. Эл чындыкты билсин. Эмилбек Каптагаев акимдер дегенде мамлекеттик чиновниктер деп алмаштырып койсо укмуш жарышат. Мында пикирди коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев айтты. Акимдер президенттин уруксаты жок, камакка алынбайт, кызматтан кеткенден кийин билип билбей жасаган кылмыштары үчүн жоопко тартылбайт деген ой укмуш гениалдуу экен. Коррупция менен күрөштүн дарысы десек да болчудай. Бир да акимге коррупционер деп айып тагылбайт. Демек, акимдер арасында коррупция деген эме түп тамырынан бери жоюлат. Ал эми акимдер деген жерин мамлекеттик чиновниктер деп алмаштырып койсо, андан бетер укмуш болуп жарашып калмак деп ойлойм. Анда коррупция деген сөздүн кажети деле жок болуп калат, колдонулбай калгандан кийин дейт коомдук ишмер. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Эмдөөдөн өттү деген сертификатты кайсы жерден жана кантип алууга болот? Сертификатты сайттан PDF форматында жана жеке берилген QR-код менен чыгарып алса болот. Ал үчүн паспорттогу маалыматтарды көрсөтүү керек. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу сертификатты кайсы жерден жана кантип алууга болорун айтып берди. COVID-19 каршы эмдөө боюнча сертификатты жарандар коопсуз жана онлайн режимде төмөнкү жолдор менен ала алат. Алгач ВК Emet.gov.kg расмий сайтындагы сертификат бөлүмүнө
бөлүмүнө кирүү. Кыргыз Республикасынын жарандары персоналдык жеке номерин, PIN, ID картанын сериясын жана номерин терет. Чет элдиктер паспорттун номери менен аты жөнүн жазат. Сертификат PDF форматында жана индивидуалдуу берилген QR-код менен чыгарылат. Министрлик электрондук сертификатты алуу үчүн электрондук кол тамга кереги жок экенин эскертти. Буга чейин вакцина алгандыгы тууралуу сертификатты портал Түндүк KG порталындагы саламаттыкты сактоо деген бөлүмүндө көрсөтүп жаткан. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Токио 2020 кытайлык спортчулар 2 күндө 9 медаль утушту. Токио Олимп оюндарынын 2 күндө медалдардын саны боюнча Кытай 1 сапка чыкты. 25 июлга карата кытайлык спортчулар 5 алтын, 1 күмүш, 3 коло байгесин утушту. 2 сапка Жапониянын курамасы чыкты. Бул өлкө спортчулары 2 күндө 4 алтын, 1 күмүш байгеге ээ болушту. Америка Кошмо Штатынын курамасынын спортчулары 2 алтын, 2 күмүш, 4 коло байгеси менен 3-орунду ээледи. Казакстандык 2 спортчу Олимпиададан 2 коло байгесин утту. Медалдар топтом боюнча Казакстан 27-орунга чыкты. Токио Олимп оюндарынын алгачкы алтын байгеси да Кытайга кетти. 24 июлда кытайлык ок атуу Цяньян 10 метрге пневматикалык мылтыктан ок атуу боюнча аялдар арасындагы мелдеште жалпы 251,8 упай топтоп чемпион болду. Ян алгачкы алтын байге уткан спортчу болуп калды. Аны менен кыргызстандык спортчу Каныкей Кубанычбекова да таймашып, жыйынтыгында Кубанычбекова 612,8 упай менен 50 спортчунун ичинен 48-орунду ээледи. 23 июлда расмий ачылган Олимпиада оюндары 8 августта жыйынтыкталат. Бул Олимп оюндарында дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11300 спортчу катышууда. Алар спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндарда жалпы 339 медалдар топтому ойнотулат. Оюндарга Кыргызстандан 16 спортчу катышып жатат. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Акыркы маалыматтар 995 адамдан COVID-19 жаңы табылып, 11 бейтап көз жумду. Кыргызстанда 25 июлга карата коронавирусдагы 995 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирет. Маалымат калайык, анын ичинде Бишкек шаарында 542, Ош шаарында 14, Чүй облусунда 178, Ош облусунда 29, Талас облусунда 24, Нарын облусунда 21, Ыскөл облусунда 48, Жалал Абад облусунда 79, Баткен облусунда 60 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 1688 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 1217, Ош шаарында 89, Чүй облусунда 157, Ош облусунда 29, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 2, Ыскөл облусунда 45, Жалал Абад облусунда 73, Баткен облусунда 72 бейтап айыгып чыкты деп айтылат штабтын билдирүүсүндө. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 6, Талас облусунда 2, Ыскөл облусунда 2 жана Жалал Абад облусунда 1 бейтап каза болгон. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 4180 бейтап, амбулатордук түрдө 14312 адам дарыланды. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 17 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Стационардан 9, ал эми үй карантининен 18 мед кызматкер чыгарылган. Пандемия башталгандан бери 6343 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 5603 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 157147 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 135132 киши айыгып чыкса, 2249 адам каза болду. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Ауганстан кыргыздарынын келечеги кандай болот? Ауганстанда талиптер өлкөнүн түндүк тарабына жылып, улам бир аймакта алганы Памирлик кыргыздардын тагдыры күн тартибине чыкты. Жакында 350дөй аугандык кыргыздар Кыргызстанга өтүп келүү максатында Тажикстан аймагына кире качып, бирок дүйшөмбү Кабул кепилдик берди деп аларды артка кайтарды. Кыргыз бийлиги аларга кам көрбөйт деген сын пикирлерди айтылууда. Деги эле аугандык кыргыздарды Кыргызстанга алып келиш керекпи? Же алардын тарыхый мекенинде калуусу оңбу? Алардын демографиялык, социалдык, экономикалык абалы кандай? Арай көз чарай талкуубузда ушул маселеге кайрылабыз. Талкууга Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Чолпонбек Абыкеев, профессор тарых илимдеринин доктор Сулайман Кайыпов, бир нече жыл мурун Памирден Кыргызстанга көчүп келген Турганбай Абдулвахит уулу катышат. Памирлик кыргыздар негизинен Ауганстандын Вахан коридорундагы Кичи Памир жана Чоң Памир өрөөндөрүн байырлашат. Талибан кыймылы маалыматтарга караганда Вахан провинциясын кайтарып алышты, бирок кыргыздар байырлаган жерге жетпептир. Турганбай мырза, сиз журтташтардан кабар алып турасызбы? Азыр кандай
кандай экен ал жактагы абал. Турганбай Абдулвахит уулу. Алар менин байланышым бар, Кыргызстанга келгениме 4 жыл болсо дагы кээ бир айылдарда Тажикстандын антеннасы мобилдик байланыш тарткандыктан телефон аркылуу сүйлөшүп турам. Памирден дагы Мургаптык туугандар менен дагы байланышыбыз бар. Биз бул жака өз каалообуз менен мамлекет тарабынан көчүрүлүп келдик. Афганистанда 40 жылдан бери эле уруш талаш, согуш токтобойт. Акыркы жаңылыктарды айтсак, кече жакында талиптер Афганистандын Бадахшан, Ишкашым, Барик сыяктуу аймактарды ээлеп алды. Ошентип Памирге дагы жакындаганда кээ бир памирликтер 370 киши Тажикстанга өтө качты. Эми алар талиптердин корктук, мал жандыгыбызды тартып алат деген ар кандай пикирлерди социалдык тармактарга көрсөтүлдү. Менин пикиримде алар талиптерден корккон жок, талиптер аларга эч нерсе деле кылбайт болчу. Кичине кыйынчылык болушу мүмкүн эле, себеби ал жердеги кыргыздар эч кимге зыяны жок, жөнөкөй калк, ошондуктан эч нерсе кылбайт эле. Бирок алар мүмкүнчүлүктү пайдаланышты деп ойлойм. Анткени көп жылдардан бери алардын ичинен Кыргызстанга кетебиз дегендер, анан кетпейбиз дегендер да бар. Кетебиз дегендер катышты да. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, өтө катса кыйынчылыкта турганда Тажикстан Кыргызстанга өткөрүп берет деген үмүт менен качкан болушу мүмкүн. Жөн учурда катса кайра Афганистанга өткөрүп берет деп ойлошсо керек. Тажикстанга чейин канча жол басышты. Турганбай Абдулвахит уулу. Алар кичи Памирден катышты, Тажикстанга чейин бир күндүк эле жол. Чолпонбек мырза, Тажикстан памирлик кыргыздары Афганистанга кайтарганына көз карашыңыз кандай? Биздин тышкы иштер министрлиги аларды Кыргызстанга өткөрүп жибергиле деп өтүнгөн экен. Сиздин көз карашыңызда анда алар дүйшөмбө менен Бишкектин чыңалган мамилесинин курмандыгы болгон жокпу? Чолпонбек Абыкеев, бул жерде биринчи кезекте буунун миграция боюнча, анан сырттагы мекендештерди көчүрүп келүү боюнча атайын талаптары бар. Ошол негизинде гана Памир кыргыздарын Кыргызстанга көчүрүп келсек болот. Ошол талаптарды билбегендиктен эл арасында көчүрүп алып келсек болбойбу деген сөздөр айтыла берет. Жөнөкөй эле түшүндүрүп берейин, биз кичинебизден эмдөө алганбыз. Айталы кызамыкка, чечекке каршы эмделгенбиз. Памирлик туугандарыбыз болсо андай эмдөөдөн өткөн эмес, вирустар биздин арабызда эле жүрөт. Эмдөө алгандыктан биз тоготпойбуз. Памирлик кыргыздардын каны таза, ден соолугу таза, бирок ошол жөнөкөй эле эмдөөдөн бул жака келгенде жабыркап калышы мүмкүн. Мына ошого окшогон көптөгөн медициналык, тил жаатында экономикалык көйгөйлөр бар. Ошолорду чечип туруп, анан көчүрүп келүү талабы коюлушу керек. Баралы дагы алып келе калалы деген ойлонулбай туруп айтылган сөздөр. Алар ошол жерде жүздөгөн жылдардан бери жашап келе жатышат. Алардын киндик кан тамган жеринен ажыратуунун өзү дагы кыйын нерсе. Ушунун баарын эске алыш керек. Менимче, ошол жердин өзүндө шарт түзүп берсек жакшы болот эле. Тажикстандын аларды артка кайтарган боюнча пикириңиз кандай? Бул Бишкек менен дүйшөмбүнүн мамилесинин курмандыгы болуп калган жокпу? Менин оюмча, алар Афган мамлекети менен сүйлөшкөн болуш керек. Кантсе дагы ортодо кандайдыр бир маселе жаратпаганга аракет кылып жатышат. Кантсе дагы алар Афган мамлекетинин жарандары. Ошондуктан алар Афган мамлекети менен макулдашылып туруп, зыян кылбайбыз, аларды коргойбуз деген жоопту уккандан кийин аларды өз жерине кайтарып жибериш мүмкүн. Кыргыз бийлигинде эч кандай маалымат жок. 2003 жылы алардын саны 5000дей болсо, азыр 1,5-2 миңдин тегерегинде экени кабарланып келет. Сулайман мырза, Памир кыргыздарынын демографиялык абалы тууралуу кандайдыр бир изилдөөлөр барбы? Сулайман Кайыпов, изилдөөлөр бар. Америкалык антрополог окумуштуу Назиф Шахрани деген кыргыздардын жана вахандардын Памирге адаптация болушу деген маселени изилдеген. Кече эле көчүп барып адаптация болду деп түшүнүүгө болбойт. Себеби кылымдар бою жүргөн адаптация бар да, ошону этнологиялык жактан изилдеген. Алардын жазганына караганда адамдар Памир экосистемасынын бир бөлүгү болуп, ошол жерде жашап, маданият жаратып, башкаларга караганда өмүрү узун болгон. Анан эми азыр айтып жатышпайбы, 40 жашында эле антет, мынтет, 50 жашында эле өлүп калат экен депчи. Мен башка мисалдарды келтире алам. Ал жерде узак өмүр сүргөндөр болгон. Памирден көчүп барып, Ванда жашап жаткан Конокбай деген акебиз 108 жашында каза болду. Азыр 101 жаштагы Айтажы деген киши бар. Көзү көрбөй калыптыр, өзү аман эсен жашап жатат. 90-80 жашка келген кишилер абдан көп. Ушул жашты Памирде эле жашашкан. Бараханбек деген киши жашап өткөн экен. Мен барганда 114 жашында деп жерге бердик. Анын жашы 130 болсу керек деп айтышканда абдан таң калгам. Көрсө Памирге адаптация болгондон кийин, ошол жерде бала төрөп чоңойтуп, жаратылыш менен биригип калгандан кийин адамдар өмүрүн узун жана бактылуу жашашкан. Демографияга эмне таасир этти? Адамдардын социалдык активдүү болбой калганы таасир этти. Мурдагыдай кой сойбойт, кой саабайт, топоз саап, койдун жүнүн кыркып, сүттөн курут май жасап, эркектердин алдуу күчтүүлөрү Кабулга чейин барып сатышкан. Аштыкка баруу деген чоң салтанат болгон. Кышкы эң татаал убактарда айлап жол жүрүшкөн. Ошонун баары ал жердеги кыргыздарды социалдык жактан активдүү кармаган. Азыр болсо активдүүлүк жок, себеби ал жерге башка адамдар келет, соодагерлер келет. Алар келип баңгизатка чейин сатышат. Биринен бири үйрөнүп олтуруп, аны чеккендер бар. Мурдагы салттуу турмуштан ажырап, ден соолугу начарлап азайып кетти. Төрөт аз болот. Менде маалыматтар бар. Бир убактарда 25 миңге чейин жеткен. Ар кайсы жака көчүп кеткендер болгон. Бул жердегилер Чыңгызхандын жапырыгынан мурда барышкан. Алар жерде
эле катаган деген кыргыз уруусу бар. Ауганстан тереңине чейин жайылып кеткен кыргыз уруулары бар. Азыр өзбек, уйгур жана башка болуп кеткен. Булак азаттык.